Қоғам тарапынан адамдар үшін ойлап табылған ролдар, мысалы үшін бұл адамдардың сезімдеріне, атқарушы жұмыстарына, жүрім-тұрымына тиесілі болады. Гендерлік стереотиптер бұл мысалы қыздар және балдардың арасында қарағанда бұл балдар үйласа бұл болады, бұл алсыз екендігін білдіреді. Балдар дайыма күшті болуш керек, алар бардыгы чыдамдуу болуш керек. Ал эми кыздар болсо ыйласа бул нормальный эле нерсе болуп катары кабыл алынат да, бирок балдардын деле өзүнүн эмоциялары, өзүнүн сезимдери бар да. Аларга дагы ыйлаган, өзүнүн сезимдерин билдирген бул нормалдуу эле нерсе катары эсептелет. Үй бүлөдө аялдардын жана эркектердин гендерлик бөлүштүрүлгөн ролдору бул аялдар дайыма үйдө отуруш керек, баланы караш керек, тарбия бергенге, баланын тарбиясына, жүрүм-турумуна дайыма апалар жооптуу болушат. Ал эми акча таап келүү жана башка проблемаларды чечүү боюнча апалардын ролу катары эсептелет да. Жана ушул көз караштардын айынан көптөгөн кыздар өзү каалаган кесиптерге, өзү каалаган профессияларга тапшырып атканда, койчу кызым, бул кыздарга жарашмак эле, сен андан көрө мынага эле оку, сен өзүңө пайдалуу болот, сен мынтип жүрсөң ұят болот, окубай турга, эртең сен бир жака түшөсүн, ал жерде кандай болот, иштетишпейби деп, ошого көбүнчө эле мугалимдердин же мейстерлер катышат. Бирок кыздар дагы өзүнүн каалаган кесибиге тапшырып, өзү каалаган профессияларга окуп, ийгиликтерди дамытууга мүмкүнчүлүгү бар да. Архитектор, пилот, ар кандай кесиптер болот да. Саясатта деле аялдар аз бөлүк, депутаттардын аз бөлүгү аялдар. Себеби эркектер башкарса жакшы, эркектердин сөзү өтүмдүү болот деп ошого көбүнчөрөөк депутаттар дагы эркектер болот. Бирок болуп өткөн жагдайларды, керектүү нерселерди көбүнчө аялдар жакшы түшүнөт. Себеби алар билет дайыма өздөрү кылып, үйдө дагы продукт нерселерди көп кылса аялдар билет да. Жакшыраак билет да. Ошого саясатка келгенде дагы аялдар көбүрөөк көйгөйлөрдү, мындай бала бакча мисалы же башка жактагы көйгөйлөрдү көбүнчө аялдар жакшы түшүнөт да. Ошого депутатка же министрге дагы кыздар окуйм деп эмне кылганда көбүнчө каршылык кылбай, атейлерди колдоп жардам беришибиз керек. Бизде мобилдик кинофестиваль жарыяланган, апалар колдоо берет, кыздар зомбулукту жеңет деп. Ошо атейлер дайыма кыздарга колдоо берип, аларга өзүнүн мен сени дайыма колдоймун деп, жаныңдамын деп ошентип колдоо билдирип турса, кыздар дагы өзүнүн эркин, ишенимдүү сезип, алар дайыма бийликке умтулуп, өздөрүнүн максаттарын ишке ашырууга аракет кылышат. Ал эми ошентип колдоо бербей, басмырлап, кой бул бой, сага бул жарашпайт, сен муну кылбашың керек деп эме кылган сайын кыздар өзүн басмырлап, бул мага болбойт экен да, мен муну кылсам болбойт экен, мен түшүнбөйт экенмин да деп ошентип, алар өздөрүнүн кругозорунду кичинейтип, точка зренияга айланып калат да, өздөрү ошо ата-энеси туура дегенди туура деп, андан башка алыска чыга албай калат өздөрүнүн максаттарына, өздөрүнүн өзүнүн көз карашы болбой, алар зависимый болуп калат да. Сөзсүз ата-эне туура деген нерсе туура болуп, туура эмес деген туура эмес болуп, мен колумдан келбейт экен, мен кыла албайт экен деген көз караштар көбүнчө ошондон пайда болот. Гендерлик стереотиптер бул кыздар жана балдардын арасында балдар ыйласа болбойт, бул алсыз экендигин билдирет, балдар дайыма күчтүү. Саламатсызбы, балдар, сиздер сунуштар десеңиз, мен Исраил ушул айылдын тургуну болдум. Бүгүнкү
тарбиялаш керек, өйүнчөйдө, кыздарга кимди тарбия бериш керек, ошол жактарды ойлоп калдым.